Мээрим Айнекеева, Медиахабтан. Өткөн жылкы жокко чыккан парламенттик шайлоо учурунда дагы сиз БШКны жетектеп тургансыз. Быйылкы шайлоодо дагы сиз БШКны жетектеп турасыз. Былтыркы шайлоо ошо таза өткөн эмес деген негизде жокко чыккан. Сиз бул боюнча кандайдыр бир жоопкерчилик, моралдык жоопкерчиликти сезесизби? Анан быйыл дагы мына жаңы эле бой болуп, көпчүлүк добуштар ошо оңду солду кетти. Бул боюнча дагы соц тармактарды ачсаңыз, добуштар уурдалды деген айыптар тагылып атат БШКга. Бул боюнча да кандай комментарий бересиз? Деги эле моралдык жоопкерчиликти сезесизби? Рахмат. Албетте, моралдык жоопкерчиликти мен сезем. Айрым тобокелчиликти биз балким туура башкара алган жокпуз, алдын ала туура чараларды көрө алган жокпуз деп, албетте борбор шайлоо комиссия шайлоолорду уюштуруу орган катары аны сезет, жана мен дагы персоналдуу бул боюнча жоопкерчиликти өзүмө дагы коем. Бирок ошол былтыркы шайлоонун жокко чыгарылышынын себептери көп, туурабы? Биз быйыл бир нече шайлоо процесстерди өткөрүп атабыз. Ар бир шайлоодо ошол проблема жок болгон жок. Ар бир шайлоодо, ар бир мисалы жергиликтүү шайлоолордо, ар бир шаарда ошол таза шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук болгон биз проблемаларды анализдесек, ар бир шаарда дагы айырмаланат да. Бир шаарда мисалы административдик ресурс пайдаланды, да? Башка шаарда муниципалитет такыр кийлигишкен жок. Бирок ошого карабастан дагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды. Бардык жерде ушул шайлоо ийгиликтүү аяктагандыгына ар кандай себептер болду. Ар кандай субъекттердин дагы аракеттери дагы каралыш керек да. Шайлоо уюштуруу орган катары биз уюштуруу жагынан мүчүлүштүктөрдү эске алып, биз анын үстүндө иштедик. Добуш сатып алууга каршы эффективдүү чара көрө албагандыгы үчүн дагы укук органдар мисалы анализ чыгарып, мындай азыркы учурда колдонуп аткан, мен ойлойм, эффективдүү бир алгоритм иштеп чыгып ишке ашырышты. Көп комплекстүү чаралар көрүш керек болду. Ушул шайлоолорду мындай мурдага караганда ошол сабактарды эске алуу менен ошол каталарды келтирбей өткөрүүгө. Ошондуктан мен бир нерсеге макул боло албайм. Ушундай процессти бир гана орган күнөөлүү деп табуу бул такыр туура эмес. Шайлоо комиссиялар уюштуруучу орган катары алардын негизги мындай милдети бул шайлоочулардын жана талапкерлердин шайлоо укуктарын ишке ашырууга шарттарды түзүп берүү. Мен ойлойм, участкаларда шарттар жакшы эле болуп атат. Албетте идеалдуу эмес. Бирок биз кадам менен биз бардык проблемаларды буюрса чечип атабыз, дагы чечип, мен ойлойм, ал жерде жакшыртуу, прогрессивдүү бир белгилери бар биздин системанын. Бул жерде мисалы эл аралык байкоочулар да катышып отурат. Былтыркыда деле катышкан да алар. Былтыр таза өттү деп кеткенден кийин былтыр дагы таза өттү деп кеткен да, туура айтасыздар. Эл аралык байкоочулар бирок дифференциация менен баа берген. Алар жөн эле жакшы деп кеткен жок. Алар айтышкан уюштуруу жагынан уюштуруучу органдар тарабынан бардык аракеттер, бардык зарыл болгон чаралар көрүлгөн. Шайлоо мыйзамдар боюнча шайлоо мыйзамдар эркин жана демократиялык шайлоону өткөрүүгө шарттарды түзүп берет деп айткан. Бирок ошол эле учурда массалык түрдө добуш сатып алуулар
жана административдик ресурстук кыянаттык менен пайдалануу ага каршы эффективдүү чара көрүлбөгөндүгү ушул шайлоочулардын реалдуу эркти билдирүүсүнө таасир этип мындай туура эмес жыйынтыкка алып келди деген бааларды беришкен. Сиз азыр эл аралык байкоочуларды дагы күнөөлөгүңүз келет, бирок мен ойлойм биз туура түшүнүш керекпиз да бир нерсени. Шайлоо процесс бул ар бир өлкө үчүн кеңири маанилүү, ар бир жаран үчүн маанилүү саясий, коомдук саясий процесс. Шайлоо процесске абдан көп субъект катышат. Мисалы биз добуштарды эсептөөдө биздики аныктык жана ачык айкындуулук бар. Бирок биз ойлогонбуз, мурда бурмалоолор ушул жерде, ушул тарапта мисалы шайлоочуларды эсепке алуу, добуштарды саноо, ошол жерде эң негизги бурмалоолор болчу. Мисалы мурда көп жылдан бери да. Анан бул эң негизги проблемаларды чечсек, биз таза шайлоо өткөрөбүз деп биз баарыбыз ошондой пикирде болчубуз. Анан ошондуктан биз эки технологияны киргизип, бир шайлоочу бир добуш деген принципти ишке ашырганбыз. Экинчиден, ушул автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу биз добуштарды так, анык санап, ачык айкын жарыялайбыз. Бирок бул жетишсиз экен. Дагы башка да кадамдар керек экен. Мыйзам бузууларга эффективдүү күрөш керек экенбиз. Мисалы, ошол чараларды көрүүдө дагы бир мындай тандалма мамиле дагы болбош керек экен. Анткени айрым учурда тандалма мамиленин белгилерин дагы биз көрүп аттык. Туурабы? Талапкерлер эгерде ушул мыйзамсыз ыкма менен добуштарды өзүнө тартууга барбаса, ошол учурда дагы шайлоолор тазараак өтөт экен. Ошол эле учурда мисалы талапкерлер антпесе, бирок башка компоненттер боюнча биз толук кандуу иштеп чыкпасак, ал дагы ушул шайлоонун мындай тазалыгына күмөн санайт экен. Ошондуктан биз бир нерсени түшүнөлү. Бир орган же бир субъект биздин шайлоону таза кыла албайт. Таза шайлоо биздин өлкөдө бардык компоненттен көз каранды болуп атат. Мыйзамдар дагы жакшы болуш керек. Укук органдардын практикасы дагы объективдүү жана эффективдүү болуш керек. Талапкерлердин ушул шайлоо алкагында мындай шайлоо процесске жана шайлоочуларга мамилеси дагы башкача болуш керек. Урматтоо менен добуштарды сатып албаш керек. Же болбосо басымдык кылбаш керек. Ар кандай өзүнүн жанагы кызматтык бир ресурстарга таянып. Бардык жагынан абдан маанилүү. Шайлоочулардан дагы суранабыз. Добуштарды сатпагыла деп. Ошону баарыбыз түшүнүш керекпиз.